Талант Турдумаматович, сизге 2-3 жолу фракциянын жетекчилерин чакырып алып кабинетиңизде жыйын өткөрүп турсуз. Суроо берилип тур. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен ыйман нуру жок деп? Алар баары бир колдобойт да деген жоопту айтып турсуз. Колдобойбузбу, ал биздин жумуш. Ар бир фракцияны бөлүп, могу жерде туруп алып айткансыз, ар бир фракцияга, партиясына карабай тегиз мамиле кылышка сөз берем деп. Ушундай маселелерди койбойсуңар, ушундай бул жабык эшигинде отуруп алып, бекинип жатып алып, маселени кабыл алып, анан ызылдатып депутаттарды кууп жөнөп, мына жакшылыкка алып келбейт го. Теңчилик болгон жакшы го. Мадумаров колдобойбу? Сиз фракциянын жетекчиси катарына чакырууга милдеттүүсүз. Мен ушул жерде отурам. Башка фракциянын жетекчилерин бири-бирден терип чакырып кетип баратат. Эмне болду жигиттер десем, бизди төрага чакырып. Эмнеге? Казинону өткөрүп бергиле деп атат деп. Бул уят маселе, Талант Турдумаматович. Бул теңсиздик. Мына дайым ушундай болот да, бир кылтыйып бир нерсени өткөрөрдүн алдында бүтүн Кыргызстан чакырылбасын. Мындай токтотуп жүрүңүз. Андай болбойт. Мен кеңешим гана сизге. Рахмат, мен атым айтылып кетти. Жооп берип коюн. Айтып турсуз деп айтыңыз. Ким айтты сизге ушул сөздү? Атын так дана айтыңыз. Ким айтты сизге ушул маселени? 5 микрофон. Сиз 2 жолу фракциянын жетекчилерин жыйнадыңызбы? Биз жыйнадык. Жыйнадыңыз. Фракциялардын эмеси менен өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жыйнадык. Азыр. Жок. Казино боюнча жыйнадыңыз. Биз билебиз эми. Мен ушул жерде отурам. Ошол эле фракциянын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп отурабыз. Сизге мына менин атым айтып атасыз. Сиз так жооп берип коюңуз. Ким айтты сизге? Бирөөлөр айтыптыр, ушинтип айтыпсың деп айтып атасыз. Сиз уктуңуз. Жанар Акаев экөөбүз сүйлөшүп турдук. Бул кишини чакырды да кетти. Анан келди да менден сурап атат. Сиз жүрбөйсүзбү? Каяка? Ким бул киши? Ким чакырды? Жанар Акаевди айтып атам. Биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, бул кишини чакырды да кетти. Сиз жүрбөйсүзбү дейт. Кайда десем, ушул төрага чакырып атат. Эмнеге чакырып атат? Казино маселеси болсо керек. Мына башка жетекчилер деле ушул эле сөз. Жанар Акаев анда чыгып туруп айтсын. Бул киши ачык эле айтты ушул жерде, баарын чогуу эле чакырып койбойсуңар деп. Андай болбойт. Мына ар биринин өзү сүйлөсүн. Ушакчы эмес. Мен эч бир дагы бир башка фактыларды эмне кылбай эле коем. Анан депсиз деп. Конкретно өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Бирөөлөрдүн атынан айтпасын. Талант Турдумаматович, менин атым аталып кетти, мен жооп берип коюн. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бул жерде Адахан Кимсанбаевич экөөбүз аралыгыбыз 1 метр дагы чыкпайт. Мына кошунабыз. Бул жерден бир жардамчылардан, советниктерден бирөө келди, лидер фракцияларды жыйынга чакырып атат деди. Мен барып келдим. Лидер фракциялардын жыйыны бар дегенден Адахан Кимсанбаевич лидер фракцияларды жыйыны бар экен го дедим. Туура ошентип айттым. Десем мен чакырган жок деди. Андан башка Талант Мамытов ушул казино боюнча андай болду, мындай болду, колдогула деген сөз болгон жок. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Мен барып чын эле бул жерде болгон, келген, лидер фракциялар чакырылган, мен чыгып жолугушуп келдим. Анан ал киши бул жерде дагы Адахан Кимсанбаевич менен учурашып аткан. Мен ойлодум, бул жакта бир жыйын болот экен лидер фракцияларын деп. Адахан Кимсанбаевич жүрбөйсүңүз деп айтканым чын. Анан бул киши айтты, мени чакырган жок деди. Анда мен барып келейин дедим. Бирок Талант Мамытов ушинтип колдогула деди. Казино жөнүндө сөз болгон эмес. Рахмат. Дагы ким айтты? Адахан Кимсанбаевич. Кегиле аты жөнүн атайлы да, жөн эле чамалатып соктурсак эле боло берет дейсиңер. Туура, мен чогулушуп атабыз. Түрпа парламенттик ассамблеясы боюнча чогултуп атабыз комитеттерди. Анан бирөө келип айтты деп. Андай болбойт да, так айтыңыз. Ошол депутаттын аты жөнүн айтыңыз, чыгып туруп орток микрофонго ава Талант Мамытов ушундай деп атат деп айтсын. 3-чү микрофон. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич, Талант Турдумаматович өзүнүн ишин жасап атат. Ошондуктан мен ойлойм, эми өйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Адахан Кимсанбаевич, бардыгыбыз төрага болгонубузду билебиз бул ишти. Рахмат. Рахмат, 5-чи микрофон. Мен жеңилдим. Ушул кезге келип бир кишини сатып көргөн эмесмин. Бирок мен жеңилдим силерге. Силердики туура. Силер билесиңер регламентти, төраганын милдетин, укугун жакшыраак билесиңер мага караганда. Мен кол көтөрдүм, жеңилдим силерге. Рахмат, бар болгула. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик азыркы
мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.